Тондар, ассаламу алейкум. Мынау жигарды карасаңар, сары номерде кече парктан алганбыз. Мынау менин жигарым болот. Кече Кушаптан келген, 2 күн болуп калды. Мына могу машинаны алганбыз. Бул машинаны өзүңүздөр билгендей эле, могу Кожуховский метродо Южно Портовой 30Б адресиндеги туугандар оклейкага полный ак кылган таштап атабыз. Эгер сиздерге дагы туугандар ушундай сары машинаны полный ак кылам десеңиздер, мыналарды сыйрып, баарды сыйрылат, ак болот, анан гаиге даярдалат туугандар. Адресин экранга жазып койдум, телефон номерин экранга жазып койдум. Келсеңиздер ушул жерде өзүбүздүн жигиттер тосуп алат. Могу чек жейип турат го сулу. Анан кийин ошол бул жерде оклейка, тонировка, машинага тиешелүү ошондой кызматтардын бардыгын кылат. Ошондой эле өзүңүздөр билгенде мен дайым эле айтамын, аккаунт боюнча проблема боло турган болсо туугандар, ушул жерге келсеңиздер оригинал левый аккаунттарды ачып берет туугандар. Если машинанын жылын көтөрүш керек болсо, полный кызматтар ушул жерде болот. Гарантия туугандар, офиси да ушул жерде. Бир нерсе боло турган болсо, смело келе бересиңер. Кудай буйрса, мол бүгүн таштадык, эртең кечке бүтөт. Бүрсү күнү гаиге барабыз. Тез жасайт, келе бересиңер. Мынау болоттуу нормально көрүнөт экен, а? Дагы ким чаптап жүрөт мындан? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жана болоттуу каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, туугандар, амансыздарбы? Сүйүнчү, жаңылык. Не жаңылык дебейсиздерби? Мен машинаны оформление кылганыма, бул машина эмес, мен өзүм машинам тиякта турат. 3 ай болду. 3 ай дегенде бүгүн штраф келди. Келгенде дагы автобусный полосадан келди. Өткөндө кичине балдар айтып атышкан, штраф келип атат деп. Ошондо мен кантип эле деген элем. Азыр лицензия башкача берилип калыптыр. Биринчи, анан экинчи этап депчи. Мен экинчи этап өткөн болуш керек. 3000 рубль келди да. Көрсөтөйүн. Так. Мына ишенip кантип эле 3 айда бир штраф дешиңер мүмкүн. Азыр көрсөтөм. Короче, мына штраф келди. 3000 келди, 1,5 миң. Движение полосе, движение маршрутное дейт. Короче, ошондой. Анда мен машинам шашка кыйшайып турат. Мында болоттуу деп турат, көрүп атсаңарбы? 27 январь күнү эртең менги 9-дан 57 өткөндө Большая Черкизовская дейт. Өзүм жашаган эле жак болсочу, мына ол. Ушул автобусный полосадан келди. Мен точно эсимде жок, бирок постоянно жүрөмүн. Кирпич барбы жокпу, бүгүн азыр үйгө кетип атып карайм. Азыр кечки саат 12-ден 41 өттү. 12-ден 41 өттү туугандар. Ошондой эле. Мына жерде азыр менин досум турат. Ошодон да сурайбыз. Ушул айтып атканда мен ишенбедим эле. Ишенесиңерби? 35 штраф автобусный полосадан келиптир. Мен оформление кылгандан кийин, лицензия келгенден кийин буга где-то бир жума 10 күндөн кийин лицензиясы келген. Бул да вукуптан бүтүп туруп, солярис бар эле, азыр общем айдап жүрөт. Аны да айтып беремин. Ошодон 35 штраф келиптир туугандар. Азыр да көрсөтөм. Мага бирөө келди да. Мен лицензияны срочныйга тапшырганмын. 2 күндө келген да. Бул досумдуку жөн эле тапшырган эле 1 жума 10 күндө келген. Ошол боюнча да маалымат айтып беремин. Кандай болот ошондо? Мен биринчи этап бүттү, экинчи этаптан өтпөй калдымбы, кандай болду? Өтсө керек, бирок постоянно автобусный полосада жүрөбүз. Бирөө эле келди мага. Мына уже 4-ай болуп атат. 4-ай дегенде бир штраф келди. Бир көрсөтөйүн, мынакей, ишенбегендер үчүн. Оплачен деп турат. Мынага кирсеңер бир штраф турат. Муну мен колдо светофордон өтүп кеткенде, видеосунда чыгарган, мен каналымды көрүп, постоянно көргөндөр болсо билет. Светофордон өтүп кетип, кийин дискреслоого жаздырганмын. Светофорго 2 жолу жаздырсаң, правоң решение болот 2 жолдан кийинчи. Ошого мына ол мен колдо жаздырганымда бир штраф турат. А так бул камерадан 4 ай башы, ноябрдан бери да, декабрь, январь, февраль, 3 ай 4 ай болуп атат. Биринчи жолу штраф келип атат. Мына ол ошо досумдун машинасы болот. Муну жакында эле алды, бир 15-20 күн болуп калды. Басет түшө. Assalamu alaikum. Дагы бир жолу. Саң жакшы? Менсиңби? Мына микрофон немеси түштү. Мына алайын. Неси? Пыра түштү. Тура берсин. Канча штраф келди? Эсептебедим, бирок 35 штук келди, 1,5 миң. 35 штук, только 1,5 миңден. Мына ол жерде жакшы эле көрүнүп атабы? Так, 37 штраф деп турат. Эми карасаңыздар, мынакей, бир 5 миң бар экен. Парковка дейт. 34. Мынакей, жалаң 3 миңдеги штрафтар. Скидкасы дагы бар экен да. Мына 1,5 скидкасы менчи. 1,5 эми элестетик эле мынанча штрафты. Маған қарасаңар 36 штраф келіп тұр досым.
36 штраф экен. Жалаң автобустун полосага. Ошондо кандай болот? Сен менен бир жума же 10 күндөн кийин келген лицензияңа. Машинаны вукуптан бүтүп туруп переоформление кылган. Ошондо мен дагы переоформление кылган, мен дагы вукуптан чыгаргандан кийин. Сенен кийин эле келген. Ошондой эле бир жума 10 күндөн кийин келген. Бирок ошондон бери 36 штраф келди. Жок, бирок андан кийин лицензия келгенден иштеп баштаганбыз. Где-то 12-синде кеттим мен Кыргызстанга аренда берип коюп. Кайра келгенден кийин түшүп атат да штрафтарчы. Какой-то бир 2 айдын ичинде. Азыр машина вукупта. Жок, арендада. Мына ушул бала 98-дер күчтүүсү бар. 98 мен досум болот, классташ досум Айылданч. Биринчи Kia Ceed чыгардың, бир вукупка Kia Ceed чыгарды, кийин Solaris чыгарды. Жакында эле мына ол Janzeni алды. 2019 Optima Comfort Plus иштеп жүрөсүн. Иш нормально элеби? Катырат болчу. Рисковать эткиле. Мына ушул бала 98-жылкы бала. Мына ол 3-чү машинасы. Эконом алам дегенде мен айттым, досум, чача-мачаны чечтирип эле бир Comfort Plus алгын. Кача меникиндей Optima ал 2017. Нормально иштейсиң дедим. Кечке мал ашта отуруп айткан мына. Кечке мал ашта отуруп айтканда мен эртеси күнү абеттен кийин чалтарып досумдан Optima'ны алдым дейт. 1.400.000 түштү. Салондан дилерден алды 1.400.000. Азыр кеч болду. Түнкү саат 1 болуп атат. Эшик суук болуп атат. Эртең Кудай буйрса колум бошоп калса, ошо лицензия тапшыргандарга барып, точно билемин, аныктап көрөм, эмнеге штраф келди. Анан ошол мен өзүм жүргөн мага бир штраф келди. Ошол жерде барып көрөйүнчү, кирпич барбы жокпу. Анан, кече балдардан сурадым. Сурасам, госуслуга, через госуслуга жазыштыр алар. Жазып өчүрткөндөр бар экен да. Через госуслуга. Штрафын төлөбөй эле. Төлөбөй өчүрткөндөр бар экен. Ушул боюнча да ким билет туугандар. Билгендер болсо комментарий жазып койгула. Бизде бир бала ошон өчүрүп көзүттү да кече, короче, 3 машинасын ошон. Нагыл 36 штрафты 1,5 миңден көп айтсаң. Эми азыр арендада айдап жүргөн балага да сен төлө дей албайсың да. Бул биринчи этабынан өткөн, экинчи этабы ушул 3 ай болду. Ошодон бери өтөлөк дагы деле штрафы келип атат. Мага бирөө келди, мен мунуга мен төлөйм бирокчу. Бирок просто биз билбегенибиз себеби ал закон өзгөрүп кеткен да, 2 этап болчу. Биз тапшыргандан мурун биринчи этап келгенде ошо эштей бергенбиз да. Закон өзгөрүп кеткен, эч ким билбеген эмес да. Ооба. Мен мынанча бирок 36 штрафты элестеткиле. 50 миң эсептеп чыктым мен. Эсептедиңби? Мага бир штраф келди, эртең убакытта буйрса барып өтүп, ошол жерден да тартамын. Кандай болду, алар эмне деп айтат, ошол боюнча дагы маалымат айтып кетем. Эшик суук болуп атат. Колум чентекке салып сүйлөйүн, капа болбойсуздар. Ошол мен автобустун полосада азыр жүрүштөн деле мен коркуп калдым. Мен деле коркуп атам, түшүп болчу. Анча рисковать этип эле салып эле жүрөм, бирок лицензия бар, келгенде экинчи этаптагычы. Бирок коркосуң да по-любому. Түштөн. Бирок экинчи этапты мен сураганмын. Сурасам, мен срочныйга тапшыргам, 7,5 миң акча бергем, 7,500. Кыжаат болбо деген. Кыжаат бол кеңири жүрөр. Бул жагын биз бүтүргөбүз деген, эми билбейм, эртең барып көрөйм. Кыжаат болбой жүрөм деп коюш. Ошого кыжаат болбой жүрөм. Ошол туугандар. Ошону бир аз айтып коеюн дедим. Мага да штраф келди. Жаңылык болду. Вообще штраф алып элем да. Балдардан сурасам, атайлап бир полосаны кесип өт дейт. Атайлап да кесип өтүш керек. Кыйын экен негизичи. Ошол. Фунси го. Айда жигат. Ана, байбак. Бизнестин немеси конкуренттер Кытайлар. Байбактар. Ошол туугандар эртең барып көрөбүз. Ошол жерден да видео тартамын. Анан жигиттер, эгерде кимде ким жакшы парк издесе, бизнес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Парктын проценти 2,5% туугандар. Акчадан эч кандай проблема болбойт. Любой время Яндекстин өзүнөн чечип аласыңар. Жана ошондой эле бул паркта жигиттер аккаунтуңар култанып калган болсо, жардам берет, каласыңар оригинал, каласыңар левый аккаунттарды ачып берет туугандар. Машинанын жылын көтөрүп, таксиге тиешелүү бардык документтин ишин кылат, короче. Пульс кабылап берет дегендей. Номерге жазып иштесеңиздер болот. Нол Преображенский метрода. Ал жерде автобусный полоса турат. Бирок мен кирпич көрө элекмин. Ошондо кандайынча мага штраф келип атат. Мынакей. Ал Преображенский метро. Ал улица Большая Черкизовская. Мен ошол полосада кетип атам да. Ал жерде кирпич болуш керек эле. Жок. Жөн эле автобусный полоса турат. Неге келип атат демде? Хорошо, мен где-то ушул жерде кеткенмин да. Сүрөтүн да коюп коем туугандар. Так.
Мынау тирик тартып да, мына камера тарткан мени, мынау жер көрүнгөн. Мынау ушул жерде түшкөн менчи. Кирпич көргөн жокмун. Насага мен кирпич барбы деп ойлоп калдым эле. Сүрөтүн дагы көрдүңөрбү? Ушул жерде. Автобустун полосада кеттим мени. Эртең таштын барат экен лицензия кылган жергечи. Барып чозак. Ушундай дейм да, короче. Түз кетсеңер Шолковский кетесиңер. Шолковский метро. Эртең барып көрөлүчү. Не дейт экен? Мол жерден тапшырып кеткенмин да мен. Дагы бир жолу ассалому алейкум. Жейттер, туугандар. Лицензияны сурап чыктым мен. Не болгон экинчи этап кеткенби, текшерип бергиле десем. Экинчи этабы тапшырылбай калыптыр меники. Ноябрдан бери качан тапшырганың дейт. Ноябрь дедим. Көрдү. Карап туруп, экинчи этап кетпептир деди. Машинаны оформление кылган, машинанын ошо эси менен паспортун алып, пошталарын алып, экинчи этапка подавать этип койдук. Бул эми 7 мартка чейин келет дейт. Пока выделенка түшпөй тур дейт. Анан мага бир эле штраф келди 27 январда. Не болот десем, ого чейин келбеди дейт. Ого чейин келбеди десем, мага чейин анда келбейт дейт. Одан биягына келиши мүмкүн. Выделенка жүрбө дейт. Тапшырып койдук эми экинчисине. Анан неге мындай десем, биз тапшырган элек дейт. Билбейм неге мындай болгон дейт. По-моему, шулар тапшырган эмес да, унутуп калган да. Биринчи этаптан кийин. Эми аз тапшырып койдук. Сүрөткө тартып алдым, жогу келет поштага. Анан выделенка жүрөр, пока выделенка жүрбөй, иштебей тур, жүрбөй тур деди. Эми 7 мартка чейин ночь иштейбиз да, эле жок. Деп. Кимге канча штраф келди, аз келсем бул жерде дагы балдар жүрөт. Мага штраф келди деп. Анан алар заявка таштаган экен, госуслугадан. Отказ келиптир. Жалоп таштаган экен. Анан булар айтат, кандай кылып жалоп ташташ керек десем, жалоп таштаганда через госуслуга таштайт экенсиң, ошол күндүн пучеволисин кошуп туруп ташташ керек экен. Короче, ошол күнгө пучеволис жасаган, ошол датага, времясына карап туруп, мисалы 5 болду. Ошол времядагы пучеволисти кошуп туруп, анан таштайт экенсиңер. Болбосо пучеволис кошпосоң отказ келет экен. Бир мына менде бир штраф бар, эмне кылайын десем, төлөбөй тур деди. Если дагы келе турган болсо 7 мартка чейин. Ошолорду кошуп туруп, бардыгын бир кылып туруп, жаап таштап туруп, өчүрүп беребиз дейт. Хорошо дедим. Анда төлөбөй турам. Андан кийин болсо өчүрүп дедим. Если келбесе, бир бирөөнү дагы төлөп коеринчи, 1,5 миң экенсем, жок дейт. Жаап таштап туруп, өчүрүп беребиз госуслугадан дейт. Хорошо дедим монда. Пока иштеп турайлы. Таштагандар барбы, өчүртүргөндөр барбы? Билгендер болсо ким машинасына келип өчүртүрдү, эмне болду? Бирок менин билишимче көп эле ошол проблема менен жүрөт, көбүнө штраф келип. Комментарийге сөз түрдө жазып коет андар. Эми 7-сине чейин күтөбүз. Экинчи этап келсе дагы келди деп кийинки видеолорду айтам буюрса. Биз менен чогулгула, каналга катталып болсоңор катталып, подписчик кнопкасын басып туруп, бирден лайк басып коюлаштыгындар. Кеттиген пока иштеп турайлы. Секей ночь иштеп, выделенка жүрбөй этят болобуз. Этят болот туугандар. Ушундай экен. Эми булар тапшырдык дегенде мен дагы уверенно жүрүп калган элем. Мына бир чыгаша. Пешинде барын көрөбүз. Башаман болсо болду.